Кече 28 февраль күнү Баатыр башы жана спорт мейкиндиги аталышындагы эл аралык турнир болуп өттү. Эрежесиз эр уруш боюнча күч сыноо үчүн жалпы 17 спортчу катышып, алар Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 7 дубанынан келгендер болду. Белдешке 3 мамлекет келди. Бул Казакстандан, Өзбекстандан жакшы мушкерлерди чакырдык. Анан бүгүн эң акыркы 17-чи бой кетөлмөй бой болот. Байзатбек Бекзат деген биздин жаш мушкерлерибиз бүгүн мен ойлойм жакшы белдеш көрсөттү. Ар бир беттеш 3 раундтан туруп 3 мүнөттөн убакыт берилди. Генерал болууну самабаган жоокер эмес дегендей. Спортчулар эл аралык мелдешке жеңишти багындырууну максат кылып келишет эмеспи. Мындан улам балбан билектүүлөргө атайын бөлмөлөр каралып, анда беттеш алдында кызуу даярдыктар жүрүп жатты. Эргешов Руслан Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кашка Суу айылынан болот. Ал ММА спорту менен машыкканына 5 жыл болгон. Ошол бул профессионалдык беттеште 4-чү беттешим. Бул Кудай буйрса, бул да ушу жеңиш менен болот деп ойлойм. Атаандашым ушул эле Өзбекстан, Кыргызстандан Ош областына каршы Эрем деген залда кылат экен. Ак Тілек деген болот экен. Чет жакка Өзбекстан, Казакстанга чейин барып күрөшүп, грэпплинг түрлүү боюнча көптөгөн жетишкендиктерге ээ болуп келген. Кудайым буйрса бүгүн дагы мындан кийин да Кыргызстандан чеккеге чыгып, Кыргызстан флагын көтөрөт деп ойлойм. 0 ничьих и 0 поражений. Мастер спорта по ММА. Клуб Гордый Алгыр Тоин Асан Гасым. По прозвищу Черный Волк. Тейпеку Жамил Тейитбек уулу 57 килограмм салмакта мушташка чыгып, утушка ээ болду. Ал эрежесиз уруш менен 2017-жылдан бери Бишкек шаарындагы спорт залдардын биринде машыгып келет. Талбаган эмгеги натыйжа берип, жеңишти багындырган Жамил Тейитбек уулуна күч кубат берип колдоо үчүн ата-энеси бир туугандары келип, колдоо көрсөтүп турушту. Бир тууганыбыздын ийгиликтерине ортоктош болуу өзүнчө чоң сыймык экен дейт жакындары. Мен көрүп жатканда мен аябай толкунданып, көзүмөн жаштар келип, жүрөктөрүм уйгутуп алып, аябай жаман болдум. Титиреп, буттарым калтырап, ушу алакан жайып, Аллахымдан дуа тилек кылып, ушунун жеңил утушун мен ошондон Кудайымдан тилек кылып эле отурдум. Ушу Аллахыма чексиз шүгүр. Кыргыз мушкерлерин колдоп, аларга бир дем күч берип, кол чаап бул жакта алга деп аларга бардык жеңиштер ошолорго ыйгарылсын деп келдик. Бүгүнкү бойго биздин инилерибиз чөт, ошолорду колдоп дем күч бергени келдик. Өзбекстандык спортчу Бабур Рахманов кайманаты Росомаха Навои шаарынан келген. Ал Баатыр башы турнирине 4-чү ирет катышып жатат. Буга чейинки беттештеринде 3 жолу жеңишке ээ болгонун айтып өттү. Занимаюсь. Мен Кыргызстанда өткөрүлгөн турнирлерге дайым катышып турам. Кыргыз мушкерлери күчтүү келишет. Сиздердин спортчу Валентина Шевченконы абдан сыйлайм жана ар бир беттешин калтырбай көрөм. Очень хорошая. Как бы у вас уже в UFC выступает Шевченко Валентина, я ее очень уважаю. Эл аралык турнирдин соңунда уюштуруучулар катышкан спортчуларды кургол кетирбей атайын дипломдорду тапшырышты. Алматы қаласы, Алматы облысы Талғар қаласынан келдім. Осы жарысқа жақсы дайындалып келдік. Осы спортта жүргеніме өші 12-13 жылдай болды. Бұның алдында самбо, дзюдо күрестерімен айналысқам. Қазір 2 жыл болды. Осы спорттың түріне ММА ережесіз жекпе-жекте өнер көрсетіп жүргеніме. Сіз ошондо Казакстандан жалгыз келдиңиз бе? Дагы барбы? Биздин залдан жалгыз өзүм. Жарты сааттан кийин чыгар. 13-чү бойго қазір 4-чү пар соксуп отур. Анда ийгилик сизге. Мен айткандарыңыз келсин. Рахмет. Талас областынын Манас районунан келдим. Покровка айылынан тренировка кылып, ошол жактан келдим турнирге. Өзүмдүн сопернигим ушу шаардан кыргыз эле Алгыр деген спорт клубтан жакшы бай эскен профессиональный.
3 раунд уштук. Аллахтын буйругу менен бой бизге буйруптур жеңиш. Ошол кыргыз элим буйрса, жалаң кыргыз мушкерлерине ийгилик каалайм. Давайте поддержим бойцов. Белгилей кетчү нерсе кечки саат 18:00 башталган мелдеш түн оп аяктап, анын ичинде жеңиш туура эмес берилип калды деген нааразычылыктар да болбой койгон жок. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.